озо кармайбыз. 30 күндүн өткөрөбүз балмайсыз. Оз ачканда суунун билип кадырын, 30 түндүн акыретке арнайбыз. Эрип бүтсүн көңүлдүн кир муздары, Кудай берген мүмкүнчүлүк бул дагы. Куттуу болсун бир жылда бир жылмайган, кереметтүү бүт айлардын султаны. Кызмат кылып бүт өмүрүн арнаган, кыйшайбастан түз ташталып аргадан. Күн ысыкта Алла үчүн талыкпай, кабыл болсун орозобуз кармаган. Кадырлуу кечиңиздер менен Рамазанды дагы жарымдап калдык. Кудай Таала тилектерди кабыл кылып, эки дүйнө бактысын насип кылсын. Ушул келген май айы көп айлардын аягы дейт экен. Бүгүнкү 9 май аталардын майрамы менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Аталарыбыз биз үчүн, мекен үчүн улуу иштерди кылган, ушул күнгө жеткизгенге себепчи болгон. Илгери согуштан келген мезгилде бир аталарыбыздын бири айтат дейт: кандай барып келдиңиз, аман эсен келдиңиз, кандай согушуп келдиңиз десе, балам, согуш мага жаккан жок дейт имиш. Согуш кимге жаксын? Демек тынчтык, бакталай баарыбызда болсун. Бүгүнкү берүүбүз ушул жеңиш майрамына аталарыбызга арналмакчы. Ордо Construction Group Evergreen турак жайы. Биздин турак жай шаарыбыздын экологиялык жактан таза бөлүгүндө жайгашып, жанында эс алуу паркы, мектеп, бала бакчалар орун алган. Тосмо менен курчалган кенен коро, автоунаа токтоочу жайлар, балдар аянтчасы, барбекю зонасы, 24 саат бою видео байкоо, фитнес залы. Бизде сиздер үчүн уникалдуу сунуш бар. Evergreen турак жайы. Жашоо үчүн даяр батирлер. Үй-бүлө бул жашоонун эң жаркын учурлары. Үй-бүлө бул чексиз кубаныч. Үй-бүлө бул керемет сенин жаныңда. Үй-бүлө бул дайыма сүйүү. Белая река ар бир үй-бүлөгө кубаныч алып келебиз. Ассалам кайрымдуулук фонду 7 жылдан бери өлкөбүздүн социалдык муктаждыктарын чечүүдө колунан келген жардамын аябай келет.
Айрыкча көптөгөн жерлерге суу чыгарып, оорукана, мектеп, фаптарды, жетим жесирлерге үйлөрдү салып берди. Саламаттык сактоо министрлигине гемодиализ аппараттары баштаган бир нече медициналык жабдыктарды алып беришти. Андан сырткары бир нече мечит, медресе, көпүрөлөрдү салып берүү менен аярылуу катмарга гуманитардык жардамдарын, жөлөк пулун берип келишет. Ассалам кайрымдуулук фонду. Кайрымдуулук кайталангыс касиет. Ассалам кайрымдуулук фонду Кыргызстан мусулмандарын ыйык Рамазан айы менен куттуктайт. Апам бышырган таттууларды аябай жакшы көрчүмүн. Аны менен чогуу камыр даярдап, аларга ар түрдүү калыптарды берип, кооздоп жасачубуз. Апамдын рецепттерин мен түбөлүккө издеп калдым. Эң негизгиси, мен апамдан конок күтүү маданиятын үйрөндүм. Анын жардамы менен ар бир жолугушуу мен үчүн кайталангыс болду. Рахмет чайы. Бул ар бир чыныдагы чайдын кынтыксыз түсү, дамы жана жагымдуу жыты. Рахмет чайы. Көтөрүлсүн коноктордун маанайы. Бүгүнкү 9 май аталардын майрамы кут болсун. Аталар дагы улуу согушта жүрүп, кыйналса дагы мекенге дуа кылып, бизге улуу жеңиш таап келген экен. Бул темада ар кандай пикирлер бар, бирок биз баары бир аталарыбыз улуу согушка катышкан, мекенди коргогон деп түшүнөбүз. Бүгүнкү мейманыбыз дагы Кыргызстан мусулмандарынын азирети муфтийи Максатбек ажы Токтомушев, кош келипсиз. Рахмат. Алла разы болсун. Бүгүн эми аталардын майрамы экен. Көп аталардын көзү өтүп кетти. Тылда иштегендердин көздөрү тирүү. Негизи эле ушулардын бизге кылган эмгеги, аракеттери кандай бааланат? Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллах, вассалату вассаламу аля расулилlah, амма ба'д. Биринчиден, бул тарыхый окуя, улуу ата мекендик жеңиш. Бул мекенди коргоп, элин коргоп, биздин ата-бабаларыбыз эрдигин көрсөтүп, келечектеги ушул муундарга жаркын жашоосу үчүн өтө чоң курбанчылыктарды беришкен. Бул исламда дагы өтө, кандай десек, эбегейсиз буга сооптор. Анткени мекенди коргоо, элин коргоп, динин коргоп, бул өтө ыйык жана талап кылынган амалдардан болуп, Аллага жаккан иштерден болуп эсептелинет. Ошондуктан ата-бабаларыбыздын мындай эрдиктери, бул Кудайым сактасын, бул мурунку муун менен кийинки муун дайыма байланышып турсун экен да. Себеп дегенде ар кандай окуя болуп калат экен. Адамдын баласынын башында, тагдырында эмне деген жакшы жаман сыноолор болот экен. Ушундан улам дагы ислам динибиздеги мекенди коргоп, патриоттук сезими бир душман кол сала турган болсо, анда ар бир мусулман эркекке дагы, аялга дагы милдеттүү болуп калат. Ошо өзүнүн мекенин коргоп, көкүрөгүн тосуп чыкканга. Бул дегени кудум ошол учурларда мынакей биздин ата-бабаларыбыз Кыргызстандан, Орто Азиядан бардыгы эл биримдүүлүк болуп, ошол жерде өздөрүнүн көкүрөктөрүн тосуп бергени канча деген бир, кандай десек, бир улуу баа деп айтсак болот. Буларга таазим кылабыз. Булардын чыныгы ошол кызматына мында бүгүнкү күндө ушундай биз эркин жашап атканыбыз. Анткени алар ошол келечек муунубуз эркин жашасын, жакшы жашасын, жерибизди алдырбайлы, элибиз ушундай кандай короо болбосун, бала чакабыз кийин ушу бирөөгө көз каранды болбосун деп, мына ушул эгемендүү ушундай түзүлсө экен деп алардын кадамдары ачка болсо дагы, суук болсо дагы, кандай гана кыйналыш көрбөсүн, бул жактагы жаш үйлөнгөндөрү, жаш балдарды таштап ошол жака барганы, бул эми сан жеткис баада болчу. Бул тарыхый окуя, жараткан Алла Таалага маалым. Албетте ошондон улам ислам динибизде дагы ата-бабаларды эскерүү бар. Мына Аус Хазраж деген Мадинада уруулар бар эле. Алар дагы ошо бир нерсе боло турган болсо, душманга каршы чыга турган маарекелер, согуш боло турган болсо, биринчи ошо ата-бабаларын, алардын ошо баатырлыктарын, эр жүрөктүктөрүн, кыйындыктарын, тайманбас, аркага бурулбастыктарын айтып, андан кийин анан башташат эле да. Бул дегени эмне үчүн биздин ата-бабаларыбыздын баатырлыктарын айтып атабыз бүгүнкү күнү. Келечек муун сабак алыш керек.
ошондой тарбияланыш керек. Биздин ата бабаларыбыз ушундай болгон экен да. Ушундай кыйынчылыктарды көтөрүп, мекеним дегенде, ушундай бизе элим дегенде, ушул жерим дегенде өздөрүнүн жанын берген экен, зотторго көкүрөгүн тоскон экен деп мына биздин мына кийинки муун ушуну түшүнүш керек. Анан кадырлап, ошондо мурунку муун менен кийинки муундун ортосундагы байланыш, анан кийин диний дагы, улуттук дагы баалуулуктар өтөт да. Муну жеңиште дагы кээ бирөө кабыл албагандар бар экен. Бул Советтер Союзу мезгилиндеги жалпы согуш болгон, биз өзүбүздүн мекенди коргогон эмес дегендей пикирлер бар экен да. Бул пикирлер туура эмес деп айта аласыз. Эми ар ким өзүнүн азыр сөз эрки, пайгамбарыбызды деле жактырбагандар болгон. Болсо андай акылдуу, андай мээримдүү, андай боорукер, андай баатыр, андай адамгерчиликтүү адам болгон эмес тарыхта, ааламдын тарыхында. Бирок ошондой болсо дагы бар тарыхый окуя, ошон үчүн айтып атпаймынбы? Бул тарыхый окуя, эч ким өчүрө албай турган окуя. Кандай болбосун, душмандардын кол салуусу болгон. Сүйүктүү пайгамбарыбыздын осуяты, хадиси бар эмеспи? Аллах үчүн ыйлаган көз жана мекенди коргоп турган чек арадагы аскердин көзү тосокту көрбөйт дейт. Албетте. Ушуну ачыктап берсеңиз. Бул пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын улуу хадистеринде келет. Бул ушу мекенди коргоп чек арада турган көзгө дозоктон оту арам деген. Анткени ошолор коргоп турган себебинен жалпы миллион деген калктын ибадаты орундалып атат. Уйкулары тынчтанып атат. Ырыскылары, тойлору, жакшылык жамандыгы, карым катнаштары, жашоолору баардыгы орундалган себеби эмнеден десе, анын баарынын орундалган себеби ошол чек арадагы биздин азаматтардын уктабай турганы. Биздин азаматтардын ошол жердеги көз жаштары, ошол жердеги суукка, ачарчылыкка, караңгыга бардыгына чыдап тургандары. Болбосо алардын дагы өзүнүн жакындары бар. Ушунча да жок деп өзүнүн кажетин, өзүнүн мындай зарылчылыгына караганда мекендин жана мамлекеттин ушунун максатын, амандыгын десе айтсак болот, алдыга коюп, кызыкчылыктарын алдыга коюп. Мынакей, өзүбүзгө караганда мамлекеттин кызыкчылыгын алдына кою деп ушуну айтат. Ошондо анан өсөт экен, ошондо анан өнүгөт экен. Эгерде бүгүндө деле мына Кыргызстаныбызда, чек арабыздагы азаматтар болбосо, биз ушул мечитте отура белек, биз ушундай орозо тута ала белек, биз ушундай көчөдө машина айдап тууганчылай ала белек, той тамашаларды өткөрө ала белек. Жок. Эгелерди Кудай сактасын. Ошолор түнү күнү ошондуктан айтат, чек арада тургандардынга ошо ниет эле кылса, ошол мамлекеттин ичинде канча адам ибадат кылса, ошол соо барды жазылат дейт. Азыркы пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын улуу хадиси ушул жерде турат да. Бул рибат деп улуу иштерден, жараткан Алла Таалага эң жаккан иштерден, даже ушундай деп да келинет. Чек арада туруп, бир түн туруп коюш канча деген жылдан ибадаттан да жакшыраак деп айтылды. Ошондуктан ушулардын баардыгын ата бабаларыбыз дагы өзүнүн ушу мекенин, чек арасын, жерин, элин дегендей. Анын ичинде албетте улуттук баалуулуктар бар, диний баалуулуктар бар, экономикалык жана башка бардык нерселер бар. Ушунун бардыгы ичинде камтылып кетет. Мына ошондуктан бул улуу ата мекендик согуштун орду чоң. Анан албетте буну бүгүнкү күндө дагы мына биз Великая Руссия деп коебуз, улуу Орус эли, бундагы бүгүнкү күндө Орто Азиядагы мусулмандардын салымы эбегейсиз, булардыкы өтө чоң экенин баалап, бизде дагы азыр бүгүнкү күндө канча деген айылдарыбызда, райондорубузда өтө аз эле калды. Бирок ошондо дагы Кудайга шүгүр айтып берип атпайбы? Кандай болгондорун, окуяларын айтып берип атышат. Ушундан улам иншалла кийинки бизге мына муундарга чоң сабак болуш керек да. Ушундай патриоттук сезимге, мекенди сүйүү сезимин ойготконго, мындай мурунку муундардын тарых, алардын баскан кадамдары болбосо, анда биз жакшы тарбия ала албай калабыз. Азыр эми биз согуш мезгилинде жашаган жокпуз. Баарыбыз напсини жеңгенге Кудай Таала насип кылсын. Азыр бир роликке көңүл буруп алып, анан маегибизди уласак. 9 май жеңиш майрамы. Совет элинин эң ыйык, эң улуу майрамы. Анткени бул күнгө жетүү үчүн Совет эли 27 миллион адамынан ажыраган. Бул согуш 4 жылга созулган. Сталиндин жарлыгы менен 9 май жеңиш күнү деп жарыяланып, эртең менен саат 6:00-дө
бул жарлыкты радио аркылуу атактуу диктор Левитан бүт Совет элине жарыя кылган. Эң биринчи жеңиш майрамы 1945 жылы 9 май күнү майрамдалган. Улуу ата мекендик согушка Кыргызстандан Кан майданга 365 000 жоокер аттанган. Алардын 150 000ден ашыгы курман болгон. Ал эми 5 000ден ашыгынын ушул кезге чейин дайыны жок. 73 эр азаматтарыбыз Советтер Союзунун баатыры намына ээ болгон. Кыргызстан жана бир канча шериктештик өлкөлөрү 8-9 майды эскерүү жана жарашуу күнү деп жарыялоо өтүнүчү менен 2004 жылы Бириккен Улуттар уюмуна кайрылышкан. Бириккен Улуттар уюму кайрылууну туура түшүнүү менен кабыл алып, аталган датаны эскерүү жана жарашуу күнү деп жарыялаган. Ошентип, бул күн экинчи дүйнөлүк согушта өмүрүн кыйгандарды эскерүү катары майрамдалары жана мындан ары ал күндүн согуш болтурбоо үчүн күрөштүн символу катары тутулары белгиленген. Баягы бизде шейиттерди өлдү дебегиле айтып Алла Таала биздин ата бабаларыбыз ушул алыс жерге барды, мекенди коргошту, ал жактан каза болгону бар шейит болду да, Кудай буйрса. Кудай буйрса, жараткан Алла Тааладан чоң үмүтүбүз бар. Эми кимдин ниетин бизге маалым эмес. Ар бир адамдын ниети өзүнүн жүрөгүндө. Жакшы күмөн кылсаң. Эгерде ошол Алланын жолунда деп шейит болгон болсо, дүйнөдөн кайткан болсо, ал сөзсүз шейит деп эсептелинет. А сиз айткандай, Куранда Алла Таала «Вала тaqulu лима юqtalu фи сабилиллахи амват, бал ахья, валакин ла таш'урун». Силер Алланын жолунда өлтүрүлгөн кишилерди өлүктөр деп айтпагыла. Алар тирүүлөр. Бирок силер алар кандай тирүүлөр экенин силер аны сезе албайсыңар дейт. Аны билбейсиңер, силердин акылыңар жетпейт ага дейт. Муну жараткан Алла Таала өзү Кур'ан-ы Каримде ушундай кабар берген да. Ушундан улам, эгерде бирөө калыс жараткан Алланын ыраазычылыгы үчүн ушундай бир Алланын жолунда согушта жан бере турган болсо, аны ушундай бара турган ал тирүү катары эсептелине деген жана Алла Тааланын бара турган жайын бейиш деген. Мына биз ата бабаларыбыздын бардыгынан ошондой деп үмүт кылабыз. Анткени алардын бардыгы бүгүнкү күндөгү мусулманга караганда алар бекем болушкан. Алар тамга тааныгандары көп болгон. Мурда өзүңүз билесиз. Буга чейин дагы мисалы алардын бардыгы канчасы ошо согушта аз келиптер айтып атпайбы? Ошондой кыйынчылык учурда дагы кээ бири намазын таштабай, тилинде калимасы болгон, эми көз алдында өлүм тургандан кийин элестетип көрүңүз. Ал оңой нерсе эмес да. Ошондуктан буларды шейиттер боюнча биринчи каны тамчылаганда Алла Таала бардык күнөөсүн кечире берет деген да. Бардык күнөөсүн кечире берет деген. Ушундан улам иншалла биз үмүт кылабыз жараткан Алла Тааладан ошолордун бардыгына шейиттик даражаларды насип кылсын депчи. Жанагы 9 майда майрамыңар менен деп айткан болбойт дегендер да бар да. Ушуга көз карашыңыз кандай? Негизи айтса болот да. Кээ бир майрамдар бар, диний майрам. Кээ бир майрамдар бар, коомдук майрам. Кээ бир майрамдар бар, жеке майрам. Коомдук майрам дегенимдин максаты мамлекеттик майрам. Биз буну аралаштырып албайлы. Мамлекеттеги мындай көз караштагы адамдар дагы, диний көз караштагы адамдар дагы кагышпаш керек. Жакшы болбойт. Ар биринин өзүнүн ордунда болуш керек. Майрамдар бөлүнөт да. Ошол жерде шариятыбызда дагы майрамдар бар бөлүнгөн. Мисалы, Курбан айт менен Ороза айт, бул диний майрам болуп атат. Бирок пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям Меккени жеңгенде ал эмне деди? Фатхан мубин. Жөнөкөй эмес, улуу жеңиш деп айтып атпайбы? Ал өзүнчө майрам болуп атпайбы? Мынакей жеңиш кандай экен. Эми андан сырткары жеке майрамдар бар. Уулдуу болдуңуз, кыздуу болдуңуз, алар сүннөткө отургуздуңуз, бул өзүнчө майрам бар. Үйлөндүңүз, бул өзүнчө майрам бар. Мисалы бир сапарга, ажылга бардыңыз, ажылтан келдиңиз, бул өзүнчө майрам бар. Мисалы кан чыгара турган, той бере турган майрамдар жекеге тиешелүү дагы бар. Ошондой эле эми динге тиешелүү туура диний майрам ал Курбан айт менен Ороза айт. Бирок мамлекеттик дагы майрам бар, мисалы эгемендүүлүк. Эмне үчүн биз майрамдабайбыз эгемендүүлүктү? Аны жараткан Алла Таала бизге эгемендүү мамлекет берип атса, бул деген канча деген чоң жетишкендик. Ошо ата бабаларыбыздын көз жашынын берекесинен биз бүгүн кыйынсынбай эле коелу.
Биз азыр кыйынсынабыз качан кийинки муунга бир жакшы нерсени таштай алсак, кийинки муун жыргап жашаса, эч кимге карыз болбой, эч кимге кор болбой, ар жерде сүдүрөлбөй, мисалычы, кийинки муунга биз бир нерсе таштасак, ошондо мына азыркы муун сыймыктансак болот. Биз азыр эч нерсе кыла элекпиз азыр. Ошондо мына эгемендүүлүгүбүздү жараткан Алла Тааланын насип кылып бергени, менин ошо жеке оюм бул. Ким бирөө макул болобу, болбойбу, ата бабаларыбыздын көз жашынын, жаналардын баатырлыгынын, эрдиктеринин ушунун берекесинен деп эсептеймин мен. Дайым ошондой деп эле айтып жүрөм. Жараткан Алла Таалам ушул эгемендүүлүктү кадырлаганга, барктаганга, сактаганга, андан кийинки муунга татыктуу өткөрүп бергенге баарыбызга күч кубат берсин. Канча деген мамлекеттер бар, эгемендүүлүктөн айрылганы бар, жетпегени бар. Мынакей, ошондон улам Кудайга шүгүр, бүгүнкү күндө мына эгемендүүлүк майрам, бул да өзүнчө бир жеңиш, бул да ийгилик деп айтсак болот. Ошондой мына ата мекендик согуштагы бул дагы мамлекеттик майрам. Мамлекеттик майрам. Бул мисалы милдеттүү, фарыз, важип дегендей, сөзсүз майрамдайсың дегендей эмес, а беркебай диний майрамдын анын өкүмү бөлөк. Анткени ал жакта өзүнүн анын даражалары бар. Мисалы кээ бир нерселерди кылса болот, кээ бир нерселерди кылса болбойт. Мына азыр орозада кармап атабыз орозо, а орозо айтта орозо кармаса болбойт. Мисалы анын өкүмдөрү бөлөк. Себеп майрамдоо милдеттүү болуп калат, а ибадат эмес да. Алла разы болсун, ошо ачыктаганыңыз жакшы болду да. Бизде ар кандай экен да. Азыр эми сиздин майрамыңыз менен деп айтып койсом боло берет, аталардын майрамы. Анан биздин аталарга кылган эң урматыбыз артынан дуа кылуу, жакшы иштерди кылуу. Бул жака келип көзөтүп кеткен ветеран аталарыбызга кайыр садага берип атынан туура да ушул эфирде отурабыз. Коомчулук көрүп атат. Бүгүн 9 май жалпы өтүп кеткен биздин ушу ата бабаларыбызга бир Куран окусаңыз, дуа кылып койсок, анан көрүп аткан көрөрмандар да омейин деп турса, бул биздин аталарга кылган сый урматыбыз деп ойлойм. Өтө жакшы. Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Алхамдулиллахи раббил аламин. Ар-рахманир рахим. Малики яумиддин. Iyяка нa'буду ва iyяка наста'ин. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وجرتقان الله غيق رمضان ayında şu okulan tilavatlı Kur'an'ın soğuptorun bu dünyada ötüp ketken iman менен өткөн ата бабаларыбыздын баарына аруактарына ушу соопты багыштадык. Өзгөчө ушу согушка катышып, согушта курман болгон жараткан Алла Таала ата бабаларыбыздын аруагына багыштадык. Өзүн кабыл кылып, өткөндөрдүн күнөөлөрүн кечирип, даражаларын бийик кылып, топурактарын торко, кабырларын кең, бейиштин бакчаларынан өзүң орун бергин. Калганыбызга ушул я Роббулана согушка катышып келген ардактуу аксакалдарыбыздын баарына Ya Allah uzun ömür, çın den soluk, tunuk akıl, berekeli жашоо, эки дүнүйөдөгү бакыт өзүң насип кылгын. Кур'ан-ы Каримдин урматынан элибизге, журтубузга, мамлекетибизге тынчтык, аманчылык, биримдүүлүк, достук бергин. Ар кандай кырсык, апат, балелерден, суу каптоо, жер титирөөлөрдөн, бөлүнүп жаруулардан, имансыз жашоодон, Ya Allah ар кандай илдет, балелерден, өзгөчө коронавирустан элибизди, журтубуздун бардыгын Ya Allah өзүң сактагын. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adaban nar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Алыста жүрүп ата бабалардын сөөгү калды, алыста жанагы кээ бирөө айтат экен, мен атамдын ошол көмүлгөн жерин билсем, сөөгүн мекенге алып келет элем деп уккам да өзүм дагы.
Анан кээ бир аалымдардын айтканы бар экен, ошол мекен үчүн алыста жүрүп каза болсо, кабыры да ошончо алыс болсо, мекенден ошончо мындай кенен болот, Алла Таала мээрими түшөт депчи. Ушул жагдайда кандай айтасыз? Булар боюнча эми адам баласы болгондон кийин ар бирине Алла Таалам өлүмдү жазган. Bir söz Halid ibn Walid radıyallahu anh'unun bir sözünü aytıp keteyim. Batırlıktan ömür kıskarbaydı deydi. Korkoktuktan ömür uzarbaydı deydi. Oşonduktan her birini kaysil жерде, kaysi günü bul takdirda жазылған nerse. Kimden başına kayerden gelet, kaçan gelet, bul bizden kolumuzda emez. Эми өткөндөн кийин пайгамбарлар өзү Hazret Abu Bakr Sıddık radıyallahu anhu Пайгамбарыбыз дүниеден кайтканда Айша энебизден үйүндө болчу. Ошол жерде жан берген эле, кийин ошо хадисте айткан, пайгамбарлар каерде жан берсе, ошол жерге коюлат деген. Ошондуктан эң жакшысы жердин алдында граница жок. Каерде ким көз жума турган болсо, маркумду көп кыйнабай, ошол жерге берген жакшыраак. Албетте эми бирөө жок, эми талада калып кетпесин деп мүмкүнчүлүктөрү болгон учурларда алып келет, ага деле шарият каршы эмес. Бирок шариятыбыздын, динибиздин айтуусунда ошол адамдын денеси көп узап кетип, ага дагы өзүнчө руханиятына дагы, денеге дагы оор кыйналат. Ошондуктан жууганда дагы акырын жуугала деп айтып атканы, эми бир жерден ары бери көтөрүп, ар жерге алып барып, күндөр, апталап өтүп кеткенден кийин бир топ кыйын болуп калат да. Ошондуктан жердин алдында эч кандай эмес граница жок. Бардыгы Алла Тааланын алдында. Бир. Албетте ошол жерде убагында кээ бирлери канча дегенин тааныбай калды, билбей калды, узакта болуп калды, көмүлүп калды, сөөктөр талада калды. Ошого эми Кудай кааласа ушул жерден Кыргызстандан туруп эле Куран окуса, жараткан Алла жеткизе берет алардын рухтарына. Эч ойлонбош керек, талада калып кетти деп кыжалат болбош керек. Кыжалат болбош керек. Себеп дегенде жараткан Алла Тааланын алдында бардыгы бирдей бул. Бардыгы бирдей. Каерде Куран окусаң ошого жетет. Даже Кыргызстанда көмүлүп ушул жерде Куран окусаңыз ушул жерге деле жетпейт. Америкада коюлбайт. Бул жерде Куран окусаңыз жетип турат. Демек максат Куран окуп, өткөндөргө дуа кылуу. Өткөндөрдүн артынан бир кайрымдуулук иштерди кылуу. Ушулардын сооптору баары аларга жетип турат. Ал эми сөөк маселеси боло турган болсо, сөөктү азыркы айткандай, албетте урматтаганга биз буйрулганбыз. Бирок бир жерге көмүлүп калгандан кийин ал жерде кайра казып алып, кайра бул жакка алып келип, ушуга шарият зарылчылыксыз мүмкүн эмес дейт. Алла разы болсун. Биз аталарыбызга, бабаларыбызга карызбыз. Алардын бизге берген дуалар аркылуу ушундай бийиктиктерге, ушундай жакшылыкка жетип отурабыз деп ойлойбуз. Эми бүгүн 9 май экен. Элдин дагы аталарын эстеп, көзү тирүү аталарыбыздын жанында отуруп, балдары кубанып отурат. Бир жакшы тилектин айтсаңыз Рамазанда, ошо менен жыйынтыктасак. Рахмат. Рамазан айдагы мынакей быйылкы Рамазан айга 9 майда туура келип калыптыр. Кош майрам деп койсок деле болот. Рамазан эми диний майрам, ал эми 9 май мамлекеттик майрам. Ошондуктан жалпы элибизде Кыргызстан мусулмандар дин башкармасынын атынан, жеке өзүмдүн атынан ушундай диний мамлекеттик кош майрам менен куттуктаймын. Жараткан Алла Таалам ушу элибиздеги ва элибиздин ушул эрлерибизди деп айтайлы, бардыгын Алла Таалам баатыр кылсын, эр жүрөктүү кылсын, ортосуна ынтымак берсин. Аялдарыбызды, кыздарыбызды, энелерибиздин бардыгын, келиндерибиздин бардыгын ушундай намуздуу, жалпы эле элибиздин ортосундагы ынтымак, достук, бири-бирин сыйлаган, бири-бирине күйгөн, Рамазан айдын касиети менен бардык күнөөлөрдү таштаган, бөлүнүп жаруулардан, жана башкалардан Алла субханаху ва таала ошо Курандын Рамазан айдын урматынан мамлекетибиздин эгемендүүлүгүн да түбөлүктүү кылып, жана ушундай бир эч качан согуш болбосун, эненин көз жашы акпасын, балдар жетим калбасын деп дуа кылмакчымын. Жараткан Алла Таала жакшы күндөрдү, жакшы түндөрдү, жакшы ушундай сааттарды барыбызга насип кылсын. Жаман күндөрдөн, жаман түндөрдөн, жаман саат, жаман достордон баарын Алла Таалам сактап, жараткан Алла Таалам дайыма өзүнүн мээримин, айкөлдүүлүгүн, өзүнүн нурун кыргыз элине чача берсин. Сизге Алла разы болсун. Келгениңизге чоң рахмат, дуаларыңыз кабыл болсун. Улуу адамдын сөзүн Азирети муфтийибиз айтты.
Батырлык өмүрдү кемитпейт, коркоктук өмүрдү узатпайт дейт. Демек тагдырга баш ийип, биз бабаларыбыздай баарыбыз баатыр болушубузду Алла Таала насип кылсын. Рамазан айыңыздар кут болсун, аталардын 9 май майрамы кут болсун. Жакшылык каалаймын, тилегиңиздер кабыл болсун. Эртеңки күнгө чейин көрүшкөнчө аман болуңуздар. Апам бышырган таттууларды аябай жакшы көрчүмүн. Аны менен чогуу камыр даярдап, кооздуп жасачубуз. Апамдын рецептерин мен төлүккө издеп калдым. Эң негизгиси, мен апамдан конок күтүү маданиятын үйрөндүм. Рахмет чайы. Көтөрүлсүн коноктордун маанайы.